Konoktор, делегаттар сөз сүйлөп ошолор жетсин, сөз кыскарып, баягы убакыт жетпей калбасын деп сөз албай жатты эле. Жооп бергенге туура келди деп канча эже кайрылып калды. Сөз Адахан Кимсамаевичте. Рахмат. Мен ошол ассалому алейкум да бир жолу урматтуу агалар. Мен да ошол жеңиш илим келиптир. Мына ошол чыркырап кыргыз жерлери, кыргыз тоолору деп чыркырап жүргөн, анча-мынча запкы тарткан азамат жигитибиз. Я. Тааныдыңар силер. Gördün mü Tilekmat? El tanımayt, jер tanımayt. El tanıgan azamatlar var. El sıylagan azamatlar var. Ошол Tilekmat Kurenov деген жигит. Мына көрүп атасыздар. Кээ бир учурда айтып каласыздар. Мен барайын дедим эле, көчөдө милиция туруптур. Милициясын да көрдү, торун да көрдү, темирин да көрдү, баарын көрдү. Бирок ер азаматтын ушунда турат. Ал каалагандай жашайт, каалаган жерине барат, каалаган жеринде отурат, куюп койгон жуугондур эмес, өзү каалаган, тандаган тамакты жейт. Мына Сагынбек Момбеков деген мырзаны жакшы билесиздер. Жолкунуп жана чыдабай кетип ушул жакка чыга калды. Эмнеге? Адамдын жүргөнү үчүн ушул жерге чыдабай чуркап, туйлап, жанагы тулпардай болуп, жер тепкилеп, менин эки ооз сөзүм бар, туура сөздү айта алганың айт, айтпаганың жөн олтур деген сөздү бу киши дагы акын. Мына эчен жылдан бери ушинтип какшап келатат. Саке кош келдиңиз. Рахмат сизге. Аман болуңуз, бар болуңуз дайым. Мен ушул Жеңиш Молдахматов деген мырза жигит отурат. Мына бул жигит да көрөрүн көрдү, дагы да көрүп атат, дагы да көрсөтөбүз дегендер бар. Күлүн көккө сапырып коебуз деген азаматтар бар. Мына кечээ мен ушул жабык жыйындагы сүйлөгөн сөзүмдүн бир да сөзүн сыртка чыгарган жок. Эмнеге? Себеп ал сөздөр коркунучтуу сөздөр. Мен ошол жерде айттым мен. Душман деп мени саткандар калаар. Дубалга кадап аткандар калаар. Оюлган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей ойлорум калаар деп какшап кеткен биздин бабалар. Аларды дагы саткандар кыргыз болгон, аларды дагы дуалга такап аткандар кыргыз болгон. Мына ошентип мыктылардын мыктысын баарын кагып келип отуруп, мына азыр болот иним Теңир тоодон келип какша ырдап аткандай бир намыска жигитти ер азамат, бир кылыч касап болчу азаматты таппай калганыбыздын бүтүндөй баары төшөктүн астында башын катып отургандардан, тугулгандардан тулпарлар чыкпай аткандыгы ушул. Барын жалтак, барын коркок. Мына ушундай калып келип койду. Мына азыр жолдун боюнда катары менен милиция тизилип турат. Эмне кылып алат алар? Кимди кармайт? Кимди карайт? Эгер баарың бирдей болуп келген болсоң, эмне кылып алат? Эч нерсе кыла албайт. Эгер ушул жерде Кемпирабадтын боюнда жылдагыдай улак берет экен десе, могул жактан Кара суунун жигиттери, бул жактан Сузактын жигиттери, бул жактан Кара Кулжа Алайдын жигиттери могул жерге батпай калмак. Мына ушул кайгы. Мына улуттун кайгысы ушул. Кайдыгерлик, коркоктук, жалтаңдык, мына ушул эмне болсо дагы мени көрбөй калсын, мени укпай калсын деген сөз. Кээ бир учур мен ушул Жогорку Кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен Ала Тоо антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпирабадтын үстүнө чачып жибер. Менин чоң аталарым баскан жерге барып турчу менин күлүм деп. Мына ушундай туугандар. Эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат? Себеп титирейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. Мына ол жерде бүт баары документтер бизде бар. Мен кайталабайын, убакытты созбойын. 65 жылдан баштап бардык документтерди айтып келип, биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75 жылы Кемпирабад курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон. Андан беркисинде эч нерсе жок. Анан азыркылар айтат, Усубалиев күнөөлүү экен, Сүйүнбаев күнөөлүү экен, Разаков күнөөлүү экен. Алардын жасаган ишинин 1000ден бирин жасай албайт азыркылар. Ben geçede ayttım, alarga til тийгизбе.
Алардын тиешеси жок. Алар өтүп кеткен. Алар сага жооп бере албайт. Силердей сабатсыз бул өлкөдө бул бийлик болгон эмес бул элдин үстүндө. Биздин сабатыбыз жоюлган. Кагаздарды көргөнбүз, билебиз. Мына азыр Акыл Айтбаев картадан көрсөтүп берди. Кандай чек менен чектелген, ошол чек кыйшайуусуз калган. 91-жылы Алматы декларациясында кол коюлган. 92 жылы Өзбекстанда бул баягы чегералар боюнча маселеге чекит коюлган. Минскиде акыркы чекит ошол жерден коюлган. Ар бир таш, ушул мамлекетте турган таш, ошол мамлекеттин ташы. Ошол мамлекетте турган самолет, учак, ошол мамлекеттин учагы. Мамлекетте турган танка, мамлекеттин танкасы деп койгон. Бүттү, андан башка маселе жок. Эртеден кечке чейин КТР деген бир КТР, бул оңолбогон КТР бул. Регион ал анын баласы болуп калды азыр, өгөй баласы ошол. Тиги ЛТР бүтүндөй баш болуп эртеден кечке чейин калп, кечке калп. Мына Каныш айым Баракелди Мамыркулова. Мына ушул кыз Бишкектен ар бир пикир көз караштарды тынбай чагылдырып тургандыгы үчүн ошол КТРлардын арам оокаттары өтпөй атат. Себеп эл сиздер альтернативдүү башка маалымат алып атасыздар. Биз ошол жерден кызыл чеке болуп көрүшүп атабыз. Тилекке каршы мына жердеги акын туура айтты. Кече 90 сомго сатылып, 90 сомго добуш бергендер көп болуп атат ал жакта 90. Ким берди ошол добушту? Биз бердик ушул жерде. Мен айыл кеңештин депутаттары карасын ушу маселени деп Садыр Жапаровдун алдында маселе койдум өзгөнгө келгенде. Жабык эшик артында өттү. Мен спектакль деп айттым муну. Бул спектакль бул. Бүтүндөй Кыргызстандан колдоочуларын алып келип залга толтуруп, деп ооз ачса кол чаптырып шатырашатман. Биздин кээ бир өзгөндөн аксакалдар уятсыз, намыссыз. Бизге мамлекеттин жетекчилери биринчи жолу келип отурат деди. Намыс жок. Мен санап бердим. Масалиев канча жолу келген, Акаев канча жолу келди, Атамбаев канча жолу келди, Сооронбай канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жиликти жеп отуруп бата бербедиңер билесиздер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпироват кете берсинби деп. Ошолор чечеби Кемпироват. Мен айылдык кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышыптыр. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттарын шайлап берген сиздер. Таекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш, караңыздар. Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршав айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршав айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп 20-тен каршы добуш бериптир. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп 17-синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйт деп. Мына ол Кызыл Октябрь чириген. Зак басып кеткен ушул жерде. Сууга жакын. Билесиңер ошол кайсы депутаттар экен. Эми урматтуу туугандар, мына ол Теңир тоодон келип аткан азаматтар, Таластан келген азаматтар, Ысык көлдөн келген азаматтар, мына Жалабат Баткенден келген азаматтарга айтайын. Мына ол жер мына ушул Кемпироват. Тиги суунун чети турган жерде, ошол жерде менин чоң атамдын айылы болчу. Ушул айылдардан кимдер чыккан? Моол тал теректүү болуп турган керемет айылга Болот Шамшиевдин, Төлөн Шамшиевдер аксакалдардын айылы ошол. Болот Шамшиевдин айылы ошол. Ошол биздин Торгойдун уясындай болгон айылдан эки Советтер Союзунун баатыры чыккан айыл. Бүтүн Кыргызстан боюнча 12 баатыр чыкса, мына ушул Торгойдун уясындай болгон жерден эки Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мына ол Осман биз дайым ушундай болуп сыймыктанып, жолдун боюнда мен эстелигин куруп койдум эле. Турат. Мамасалы Тешебаев менен Осман Жакыпов деген баатырлар ушул жерден чыккан. Торгойдун уясындай болгон 30 түтүн бар айылдан. Кана ошолордун урпактары бүгүн.
Кана ошолордун урпактары айылдык кеңеште жыйын өткөрүп чечим кабыл алгандар. Ким келди дейт, жанагы бир Кудайдан жөө качкандар болуп калган ушу жетекчилер кээ бир учурларда. Жана Эрнис деген келип отуруп алды өзү. Эрнис сенин жүрөгүңдү жылып алабы? Уğudunun начальниги geldi deyt. Aylanayın. Azrail kelse dağı çındıkta aytıp öl dep tarbiyalabady öyle atanız. Oşol Uğudunun начальнигинен titreysin bir. Uyuňa barıp ayalından titreysin. Köçöge çıkıp dosuňdan titreysin. Jumuşka gelip Ernisten titre. Keçe ayıl ökmeti var kim ele janagı tepkilep jürgen uşul jerde. Erjigit kayda al? Gelbey kayda? Mana oşol aksakalдардын uşul jerde boz iti batsa boz iti tepkilep oşonu buzgan. Oşol ag uydun, oşol bizdin Kırgız uyunun kusuru urdu oşol jigitlerdi. Geleceği jakşı emes oşol azamattardın. Mana geçe dagı oşol özgöndө el menen joluguşam dep al sunuştu dagı jabık eşik артында болгондо men kirgizgemin. Elge barıp süйлөшөбүz. Makul degen birok formасы мындай болчу эмес да. Момундай болуp түз отуруp el menen joluguşabыз degenбиз. Çok bekinip alıp ötköröt. Jaşını alıp ötköröt. Emne üçün jaşınat? Geçe sessiya olup atkanda bir emes iki jol suroo berdim ben. Kaysı formatda ötüp atat? Bir turup parlamenttик uguu dedi. Anda tуура emес. Parlamenttик uguu boyunça reglamentте 10 gün başta material kolgo tapşırılış gerek. Al жарыя болуш керек. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү маалыматты алыш керек эле. Ал болгон жок. Anan buysundatıp bu komitetin jıyını dedi. Anda komitetin jıyını olsa soňky möhlet cuma günü kolubuzga dokument deyiş gerek ele kagaz. Jok. Jok kagazды kantip talkuu kılasыңар деген mesele götürdük biz. Ben janagı mikro tribunаны 2 jol urgan eken uşu kezge çeyin koluma urup jürüp. Al jerdegi kızıl çekenin bir çetin görбөйсүздөр sizler. Sebep deputatlar jabık ötsün dep добуш беришет. Эмне үчүn? Öz şermendечилигин el укпасын дейт. Себеп süйлөгөндө кооз süйлөшөт, добуш бергенде өлтүрүшөт баары отуруп алып. Кетсин эмес, ошолорду шайлап ашыган чечими жок. Бул бир. Комитеттин чечими болгон кезде дагы бул мыйзамсыз. Бул эки. Бана Чыңгыз Айдарбеков ошол комитеттин төрагасы комитеттин чечимине кол койбой койду. Kol koy jüröt uşul jerde. Orunbasarı koysun dep atat. Orunbasarı da koyboy koydu. Yekten açık gelip Çыңгыз Айдарбеков komitetin töragalığından ketirebiz dep 2 günden beri intriga bolup atat. Mana oşonduktan tuğandar, mogul jerdeki çıkıp süylөгөндөр abdan tuura aytты. Men munal telefon degen baleketke girбейм. Бирок кейде балдар жиберет, момундай сөз болуп dedi. Karasaňar, mogul jerde jam başlap kımız içip oturup, azamat, ayağına çeyin turgula, biz siler menen, dep çata bergile uktap şu jerde. Munal Bolot inimdin aytkanına men 1000% koşulam. Balenin bari uşul jerde. Bardık bale uşul jerde. Munal milisa olup, bayakı löölüden joo çıksa özün çabat degenderdi. Biriňerden agaňar, biriňerden jezdeňer, biriňerden tagaňar. Ötüp gelatıp kuçaktaşıp, öýüşüp, jıttaşıp koyup atasyňar. Aytpaýsyňar ba? Açka kalsaň dagı, aram ölsöň dagı turba şu jerde debeysiňer ba? Turba bul jerde debeysiňer ba? Debeysizler de. Gerekli bolgon учурда biz bulardy tappay kılabız. Oygonolu tuğandar. Oygonolu. Munal Russiyanın prezidentinin bir jakşı sözü var. Men oşonu sessiyada ayttım. Muna soğuş katты bolup atat deyt. Eger sizler toktotposoňuzlar, tigi jak yadroluk kural koldanot da deyt. Dese Putin aytты, biz de koldanabız dedi. Anda alam jok bolup ketet ko dese Putin'in sözü var. Uğuňuzlar. Uğuňuzlar ayrıkça uşul Toğuz Bulaktın jigitterimin degen azamatlar. Rossiya jok alamdın, maga emne keregi var dedi. Men sizlerge aytayın.
Биздин көзүбүздүн карегиндей болгон ушул Кемпирабад Кыргызстандагы суу көлөмү боюнча 2-орунда турат. 1-орунда Токтогул суу сактагыч турат. 19-18 миллиард куб менен. Миллиард 700 миллион менен ушул турат. Анан тигилер айтып атат. Мен ушул жерден дагы кээ бир азаматтарга телефон чалып, ай козголбойсуңарбы десем айтат. Эмне кыласыз жалат болуп? Уюбуз суу иче берет экен. Балыкты кармай берет экенбиз. Дагы эмне кыжалат болосуз деп коет мага. Качан көрдүң сен? Өзбекстан ушул жерден чегара өзгөрбөйт дегендей, мына ушул жерге келгенде мына талдардын бүтүндөй бүт баары ошол тарапка өтөт. Сен эмес, чычканың да өтө албайт. Көрбөй атасыңар башка жерде эмне болуп атканын. Мынчалык кайдыгерсиздер. Мен ошондо сессияда айттым. Эгер ушул Кемпирабад жок болгон болсо, мен ошол жерликмин дегеним жерге кирсин, мага дагы өмүрдүн кереги жок. Мага да жашоодун кереги жок. Ошон үчүн айтып атам мен. Эгер кокус өтүп кеткен болсо, күйдүрүп күлүмдү үстүнө сапырып койгулачы. Аллах берген өмүрдү Аллахтын өзү алат. Мусулманбыз деп отурасыңар ошол жерде. Мусулман дейт. Өз жериңди коргоп отурган көзгө тозоктун оту харам дейт го. Козгобой, коргобойсуң байланайын кыргыз. Мынча уктайсың. Качанга уктайсың? Качан ойгоносуң? Качан турасың? Турганыңда эки жагыңды карасаң, эмне калган болот, кыргыз? Бизди эл бузар дейт. Эсиңиздерде бар. 95-жылдагы бизди эл бузар деген. Мына ошол үзөңгү кууш кетип баратканда дагы эл бузар деген. Эмне үчүн жок нерсени биздин бетибизге көбө кылып сүртөт? Мына ушундай учурда өзүңдү карап ал деп арсылдатып коюш үчүн. Мына кечээ мен атам жөнүндө жазыптыр. Мен карабайым окуйм, мага туугандарым айтып берди. Меңдибай деген бар эле дейт ушул жерде. Мен угуп жүрчүмүн, билип жүрчүмүн. Атам иччи эле, атасы машинага салбай койгон деп. Ичкен болсо машинага салмак турсун. Көчөдөн да чаап кетсең боло берет. Намаз окуп жүргөн кишиге ичип алган киши барып кучакташыш, бейнамаз кылат кийимде. Капан туура кылган мен атам. Туугандар, мындай кылалы. Мына Кемпирабад бул кыргыз байлыгы. Бул Тогуз булактын эмес, өзгөндүн эмес. Бул бүтүндөй кыргыздын булагы. Үзөңгү кууш кеткенде какшаал тоо экен, ит байласа тургус жер экен. Эмне кыласыңар мынтип элди дүргөтүп? Деп мына Исмаил Исакович, Бекназаров, Абсамат Масалиевич, Ишембай Кадырбеков, мен да бар билең Бектур сен, Бектур Асанов. Мына ушул жигиттер барганда бизди тепкилешкен. Колдорубузду кайрып машинага отургузган. Барып өзүңөрдүн жериңерди коргой бергиле, биздин жер менен ишиңер болбосун деген. Кеп анда меселе, кеп ошол тоодо меселе, кеп Сары Жаздын суусунда эле. Мына ошол сууну Кытай алды, эбегейсиз чоң байлыкка ээ болду. Мына ол жерди дейт, алган болсо эч нерсе болбойт экен, эч нерсе тоспойт экен дейт. Айланайын, кече видеосу чыкты го. Жаннат макан жойларыбызга ойландырамыз деп. Көрдүңүздөр ошону? Мен кече ушуну сессияда да айттым. Десем Ташиев айтат, аны кыргыз оппозиционерлер жасап чыгарып атат дейт. Бул не деген уят? Бул не деген шермендечилик бул? Ошондуктан урматтуу туугандар, ойгонгула. Ойгонгула, мен көп жолу айтам. Ойгон садагам, ойгон айланайын. Мына тепсең темир түзүп аласың мына жерде. Мен анчамчы келип калсам, отуруң бир айлантырып бериң деп атка отургузганыңарда силердин кармаган колуңардан бир жума ооруп жүрөт менин билегим. Эмне деген балбансыңар силер? Торпок тартасыңар ушул жерде, улакты таштап коюп. Бирок жер дегенде, эл дегенде карасаң, ийинге кирип кетерсиңер. Не деген азаматпыз биз? Не деген азаматпыз? Мен сиздерден суранам. Урматтуу туугандар, намысыбыз дайым бийик болуп келген. Биз көпкө чейин ушундай тоготпос элбиз. Курсакты тырмап жата беребиз. Бирок бир чекке келгенде аккан сел эч нерсе болбой калат биздин жигиттердин алдында. Мына ошол чекке жеткирбегиле деп атам.
мен бийлик айтып атам, жеткирбегиле ошол чекке. Барсаң эмнени айтсаң макул дей берет экен, бата берип шалпылдатып бетиңден өө берет экен деген ал дежурлар Усубалиевдин мезгилинде да болгон, азыр дагы бар. Алар өзгөрбөйт. Бирок алар өсүп келатканда артынан өздөрү менен кошо дагы бирөөлөрдү өстүрүп коюп кете берет экен ордуна. Ошол Азамат, туура фамилиясынан бери билесиз. Ошол сыяктуу болбойлу туугандар. Мен мына Баткенден бери келген туугандарга ыраазычылык билдирем. Булар дагы азаптын азабын көрүп атат. Нарындан келген туугандарга, Көгүлтүр Ысык көлдөн келген туугандарга, Таластан келген, Кыргызстандын 7 дуанынан келген азаматтарга таазим этип баш ийем. Көрүп кетиңиздер, байкап сүйлөшүп кетиңиздер. Бирок ушул жерде туруп, азыр ушу Курчаптын базарында 2 килограмм жүгөрүмдү сатып алайын деп турган азаматтарга дагы рахмат. Туурабы? Мына үйүмдөн 5 тоогумду сатып алайын деп турган азаматтарга да рахмат. Мына ушул жер, мына азаматтар, мына Москвадан келиштир. Жылдыз деген мына, Жылдыз деген туруп койсоңуз. Мына Жылдыз деген азамат мына ушу Москвадан келди. Теңир тоонун кызы болот, Сокулуктун келини болот, туурабы? Ат башыдан. Карабалтыдан. Мына ушулар Москвадан келип отурат. Билет канча экен? 20 000. Мына жерде жөө басып келгенге болбой атат. Булар келди, кетти, жатты, 100 000 сом кетет. Бекер келип кеткенге мына жерге келишке кыйын болуп аткандар бар. Бирок бүгүн мына жерде жана сүйлөп аткан бирөө айтты, 3 000дей калк турат деп. Биздин акыныбыз да айтты, саныңыздарга эмес, сапатыңыздарга таазим этем деп. Мына жерде отурган азаматтардын бүтүндөй баары ал сөздү укканга эмес, ошол сөзгө каршы чыккан азаматтар турасыздар ушул жерде. Сиздер бар үчүн эл бар, сиздер бар үчүн жер бар. Биз жогорку кеңеште дагы соңку демибиз калганга чейин ушуну күрөшөбүз. Биз ушул жерди алып калганга бардык күчүбүздү салабыз. Ушул жерден 2 баатыр чыккан азамат жер, баатырлардын урпактары баатырларча жер коргоонго биз даярбыз. Рахмат. Азамат, эми мен өзүм мындай бир агалык бир укугумдан пайдаланып Жеңиш мырзага сөз берсем, кандай дейсиздер? Чогуу чыгасыңарбы? Же бир-бирден, Рахмат.